Ала Тоо аймагындагы ушул жана башка окуялар менен көрүнүштөр өлкөдө эми маалымат программасында алар менен биздин кабарчылар жана мен Нургүл Курманалиева тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Жаратылыш кырсыгынан жабыркагандар жалгыз эмес. Жакындагы жер титирөөдөн оор жоготууларга учураган боордош Түркиелене жардамдар уланууда. Балдар бакчаларына муктаждык чоң. Нарын облусунда мектепке чейинки тарбия берүүдө көйгөй көп. Арабай мектеп бузулуп калса, ошонун материалдарын ошо балабакчага жумшайбыз. Китеп билим булагы. Теңир Тоо жергесинде бир адамдан бир китеп акциясы уланууда. Деги эле окурман китеп окуп аткан учурда образга кирип, ошол окуянын ичине аралашып окуйт да. Кыргызстан Түркиелене жардамга колун сунат. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн Түркия Республикасына 2 учак гуманитардык жардам жөнөтүү камылгасы көрүлүүдө. Боордош Түркиелене колдоо көрсөтүү максатында кыргыз тарап 1 учак менен 100 боз үй, 20дай жылууланган аскер чатырын жана мобилдүү ооруканага ылайыкталган бир чатыр жөнөтөт. Жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу үчүн керектүү куткаруу механизмдери жана 2 үйрөтүлгөн ит менен 100 куткаруучудан турган атайын топ 2 учак менен барат. Ошондой эле бул учак менен тиешелүү медициналык буюмдар, кийим-кече жана биринчи кезекте зарыл болгон керектүү буюмдар гуманитардык жардам катары жеткирилет. Күтүүсүз келген кырсыктан жабыркап турган түрк боордошторго нарын эли сабыр тилөө менен моралдык жана материалдык колдоо көрсөтөт. Бул үчүн президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты жана облустун бардык бюджеттик мекеме ишканаларынын эмгек жамааты бир күндүк айлык маянасын которуп берет. Мындан сырткары жылуу кийим-кече, азык-түлүк, күнүмдүк керектелүүчү каражаттарды топтоо иштери уюштурулууда. Ошондой эле бардык жардам берүүнү каалагандар ушул эсепке акча которсо болот. Ал эми акча каражаты айыл банкта ачылган төмөндөгү бирдиктүү депозитке эсепке салынат. Кыргызстандын Борбордук мечитинде бүгүн 10 февралдагы жума намазда Түркияда жана Сирияда жер титирөөдөн каза болгондор эскерилип, Куран окулду. Жума намазга Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчилиги катышты. Акыркы маалыматтар боюнча Түркиянын түштүк чыгышында жана Сириянын түндүгүндө 6-7 февралда болгон катуу жер титирөөдөн жабыркагандардын жалпы саны 20 миңден ашты. Бүгүнкү күндө кыргызстандык куткаруучулар Түркиядагы издөө куткаруу иштеринде жардам көрсөтүүдө. Бишкектеги Борбордук мечитке миңдеген жарандар жума намазга чогулган. Анын жүрүшүндө Түркияда жана Сирияда жер титирөөдөн каза болгондор эскерилип, Куран окулду. Жума намазга катышуу үчүн Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчилиги да келген. Жалпы Кыргызстан эли бир боор Түркиядагы зилзаланын, жер титирөөнүн кесепетинен улам кайтыш болгон же жаракат алган бир туугандарыбызга чоң Кыргызстан боюнча жардам берүүнү ниет кылып, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы дагы жалпы облустук казыяттарга, райондук райхатиптерге, имамдарга биз тапшырманы, буйрукту бердик. Ушул 15 февралга чейин колдон келишинче, мүмкүн болушунча мейли акчалай болсун, мейли кийим-кечелей болсун, мейли ушундай жууркандай болсун, бирок ошол бериле турган жардамдар мындай эски куску болбостон мындай таза пайдаланууга жарактуу, таза жаңы нерселерди берүүгө биз жалпы элибизге кайрылуу жасадык. Түрк боордоштордун башына түшкөн оор күндөргө кыргызстандыктар кайдыгер караган жок. Өлкө жарандары тилектештигин билдирип, колдон келишинче жардам көрсөтүүдө. Бишкек жана Ош шаарларында гуманитардык жардам чогултуу пункттары уюштурулуп, мамлекеттик мекемелер бир күндүк маянасын которууда. Мындай жылуу кадамдарга түрк тарап ыраазычылыгын билдирип жатат. Biz bir bordoşuz. Kırgızistan jana Türkiye bir bordoş ülke. Oşul için ben ülkem atından, Türkiye atından Kırgızistan'daki bir borçlarımızda çoğun razılık bildirem. Allah dualarımızı kabul kılsın. Allah razı olsun.
Кыргызстандык куткаруучулар Түркиядагы жер силкинүүдөн кыйраган үйлөрдүн алдынан 34 жарандын сөөгүн чыгарышты. Жабыркаган жарандарга медицина кызматкерлери жардам көрсөтүүдө. Ошондой эле кыргыз тарап биринчи учак менен 100 боз үй, 20дай жылууланган аскер чатырын жана мобилдүү ооруканага ылайыкталган бир чатыр жөнөтөт. Андан сырткары 100 куткаруучудан турган атайын топ экинчи учак менен жөнөтүлөт. Атайын боз үйлөр камсыздалып, ошол түрк мамлекетинде жабыркаган жарандарды жайгаштырууга кичи шашка куруу үчүн камсыздалып дайырдыкка келтирилген. Жеринде боз үйлөрдү куруу максатында боз үйлөрдү тургузуу үчүн атайын адистери даярдалууда. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен саламаттык сактоо министрлиги тарабынан сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, саламаттык сактоо министрлигинен 6 адис куткаруучулардын чогуу биргеликте алып кетилет. Ал жерде 6 адис бул травматолог, хирургтар болот. Жеринде барып, жабыркаган жарандарга жардам берүү максатында. Учурда Түркияда жер титирөөдөн каза болгондордун саны 17674 адамды, жабыркагандардын саны 72879 адамды түзгөндүгү кабарланууда. Бул өлкөдө расмий эсепте 25 миңдей кыргыз жараны бар. Башка кабарлардан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Бишкектеги ыштын келип чыгуу себептерин жана алардын алдын алуу жолдорун чечүү максатында тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын өткөрдү. Анда борбордогу ыш көйгөйүн чечүү боюнча жол карта талкууланды жана чыгып сүйлөгөндөрдүн пикирлеринде жылытуу мезгилин ийгиликтүү өтүү максатында экономика тармактарын жана калкты жеткиликтүү деңгээлде көмүр менен камсыздоо маселеси каралып келет. Ошол эле учурда ден соолукка терс таасирин тийгизген ыш маселеси экинчи планда калууда. Чынында эле адистердин айтымдарында борбор калааны ыш каптоосуна себептеринин бири жаңы конуштарда жеке менчик мончолордо көмүрдүн, желимдердин жана тигүү цехтериндеги калдыктардын жагылышы болууда. Бул жагдайды чечүү үчүн аларды жаратылыш газы менен камсыздоо каралууда. Ал эми калдыктарды жана желимдерди кайра иштетүү керек. Мындан тышкары ыш каптоого Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунда жана от казандарда көмүрдүн колдонулушу, эски унаалардын көптүгү, таштанды таштоочу жайда таштандылардын өрттөлүшү, курулуш объектилеринин ириетсиз курулушу жана бак дарактардын азайышы болууда. Бактыга жараша баш каладагы абанын сапатын жакшыртуу долбоорунун алкагында тиешелүү булактардан каражаттарды тартуу күтүлүүдө. 2023 жылы Нарын-Баетов Кош-дөбө унаа жолуна асфальт төшөлөт. Долбоор республикалык капиталдык салымдар тизмесине киргизилди. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Нарын филиалынан билдиришкендей, бул жылы аталган трассанын 36 чакырымына асфальт басылат. Мындан сырткары бул жылдагы мамлекеттик бюджеттин эсебинен облус аймагындагы 37 чакырым жол жасалат. Маалымат үчүн белгилесек, былтыр 2022 жылы Нарын облусунун жол тармагын жакшыртууга өлкө казынасынан 245 миллион сом бөлүнгөн. Жыл ичинде 26 чакырым жолго асфальт жана 37 чакырымга шагыл төшөлгөн. Нарын облусунда жаңылары бүткөрүлүп жатканы менен балдар бакчаларына муктаждыктар чоң бойдон калууда. Колдогу маалыматтарга таянсак, бүгүнкү күнгө жалпы бөөктөрдүн тең жарымынан көбүрөгү мектепке чейинки тарбия алуу мүмкүнчүлүктөрүнөн куржалак. Чындыгында ушундай жагымсыздыктан арылуу жаатында бирин-экин аракеттер бар. Бирок барысы каражатка келип такалып, жакшы ниет, илгери үмүт менен башталган иштер аягына чыкпай ара жолдо. Кененирээк кесиптешим Бөлөкбай Шеримбеков кеп кылмакчы. Аккуланы таттырган. Буга чейин өзү ээлик кылган 2 кабаттуу имараттын бир бөлүгүн 120 орунду балдар бакчасына ылайыкташтырып берген Болот Асанбеков ушул жөрөлгөсүн улантсамбы деген ойдо. Жада калса алдын ала баарысын даярдап, суу, канализация, өздүк гигиенага чейин камкордуктарды көргөн. Дагы 17 комнат помещение даярдаган. Бардыгы ремонт болуп бүткөн. Полу, стенасы, эшик терезеси, мындайча айтканда, свети, бардык нерсеси бар. Анткенмен Кочкор айыл өкмөтүнүн казынасында ижара акысын төлөп турууга жетиштүү каражат дайым эле боло бербейт.
Ушундан улам жаңыларын куруу зарылдыгы курч. Адатыбызса статистикага таянсак, райондун борборундагы бөбөктөрдү толук кандуу камсыздандыруу үчүн дагы 3 талап кылынат. Бирок аларды курууга жакын арада акча каралабы каралбайбы, жандырмагы жок табышмак. Азыркы убакта детсад бала бакча салуу боюнча иштер жүрүп атат. Жер участоктор дайындалды. Кудай буюрса бареки Арабаев мектеп бузулуп калса, ошонун материалдарын ошо бала бакчага жумшайбыз. Кочкордогда эле бала бакча куралсыздыгы ага канатташ Көкчар айылында көтөрүлүп, 7 жылдан бери аягына чыкпай келет. Ага мамлекет казынасынан бир да тыйын алынбастан курулуш монтаждоо жумуштары жергиликтөрдүн өздөрүнүн жана жардамдык колдорун сунушкан уюмдар, фонддордун күчтөрү менен аткарылган. Бүгүнкү көпчүлүк чыдамсыздан күткөн бул объектиде баш аягы 10 миллион сомдук иштер салган. Баалардын асман чапчысынан дагы 10 миллиондой табылса, уштапта коңшула шаарларга барууга аргасыз көкчарлык бөбөктөрдүн 120-сынын жаңы конуштуу болору турулуу. Балдар биягыбызда Чекилдеги айылына барып, Кочкор районго барып, ушул жакка барып, садикке барып атышат. Элдер өзлөрүнүн каражаты менен ташып, машина менен алып барып келип атышат. Ушул садигибиз бүтүп калса, аябай жакшы болот эле. Ал эми айыл бийлигинин башчыларынын айтымдарында учурда курулушунун 80% аяктаган балдар бакчасына Теңир Тоо өнүктүрүү фондунан каражат чегерилсе, маселе түп орду менен толук чечилмек. Чындап эле ал Кумтөр алтын кенинин иштеп өнчүгөн ири сумманын бир бөлүгүнө эгедер экендигин эске алсак, көкчарлыктардын жогорудагы пикирлери менен макул болууга негиз бардай. Теңир Тоо фондуна проект өткөздүк эле, алар да келип карап кетти. Эгерде ошол акчаны берсе, биздин айылдын көйгөйү чечилет эле. Себеби алардын өзүнүн жобосунда да жазылуу болсо керек, 70% бүткөн объектини келип Теңир Тоо өнүктүрүү фонду камсыздайт деп турат да. Негизинен тутумуна Кочкор району кирген Нарын облусунда 143 балдар бакчалар бар делингенимен, басымдуу бөлүгүн толук капиталдык ремонттон өткөрүү же жаңаларын куруу зарылдыгы бар. Андыктан азырынча Теңир Тоо жергесинде мектепке чейинки тарбия берүүнүн толук кандуулугуна кепилдик берүү кыйын. Азыр көптүр шарттар болгону менен мүмкүнчүлүктөр жокко эсе. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Кочкор району. Бал тилдүү балдар аянтчасынан жолгалы. Мындай аталыштагы иш-чара Нарын шаарындагы Жумагүл Коңурбаев атындагы борборлоштурулган китепканасында уюштурулду. Балдардын улуу муундан ала турган өрнөктөрүнүн бири акылна сааттар. Алар жолугушууда балдар эмне үчүн китеп окууга жакын болуусу керектигин айтып беришти. Алдыда кененирээк. Алымсейит бул китептечи 5 эсе тез жана түшүнүп окуунун ыкмалары, тез окуу жөнүндө китепти 11 жаштагы Алымсейит Жаанбаев Нарын шаарындагы Жумагүл Коңурбаев атындагы борборлоштурулган китепкананын активдүү окурманы. Келечекте куткаруучу болууну каалаган өспүрүм түрдүү энциклопедиялар менен аңгемелерди окууга кызыгат. Китепкананы мен жакшы көрөм, анткени анын ичинде көп китептер бар. Китеп окуганды жакшы көрөм, анан китептерге келем да. Билим алыш үчүн келем бияга. Китепканада кичинекей окурмандардын кызыгуусун таратпай тургандай аракеттер көрүлүп турат. Алар үчүн түрдүү кол эмгек ийримдери уюштурулуп, интернет желесинен пайдаланууга шарттар түзүлгөн. Эмгек жамаат балдардын китеп окууга каалоосун ойготуу үчүн түрдүү иш-чараларды уюштуруп, окурмандарын чакырышууда. Алардын бул жолку иш-чарасы Бал тилдүү балдар аянтчасынан жолугалы деп аталды. Иш-чарада Нарын шаардык кеңешинин төрагасы Автандил Молдосалиев балдарга жомок окуп берип, мазмунун мааниси туурасында баарлашты. Ал эми тар жолго түшсөң 3 ай жол басасың, бирок ал жол эң эле коркунучтуу. Ал эми улуу муундун өкүлү эмгек ардагери Төлөгөн Ашыралиев балдарга өзүнүн эмгек жолу, жашоо эрежелери туурасында ой бөлүшүп, өзү жазган чыгармаларынан окуп берди. Арам ишке жолобой алыс жүргөн балдар-ай, сынып сүйлөп жашыңдан сыпаа болгон балдар-ай. 3 бурчтук менен иш-чараны жүргүзүп атабыз. Бир бурчунда улуу муундун өкүлү болот дагы, аксакал киши иш-чарага катышып, өзүнүн байкоосун аягында жыйынтыктап, батасын берип, кеңешин айтат. Ал эми ортоңку бир жак бурчунда болсо, ушул негизги мейманыбыз болот дагы, ал киши үлгүлүү, өзү иши менен, өмүр жолу менен үлгүлүү болгон азыркы учурдун каарманы болот дагы, ортоңку муундун өкүлү болот. Ал эми бир жак тарабы болсо,
келечек ээлер болгон мектеп окуучулары болот да, ошол 3 бурчтуктун ортосундагы иш-чара жүрөт да. Чакырылган балдар арасында китепкананын туруктуу окурманы болуп жүргөндөрү, ошондой эле алгач ирет китепканага баш баккандары бар. Алар китептер дүйнөсүнө чакырган бул иш-чараны жактырышты. Жакшы, аябай жакшы өттү. Мен мурундарда бул китепканага келем деп ойлочу эмесмин да, көп деле кызыкчу эмесмин. Ушул долбоор бүткөндөн кийин мен буга аябай кызыгып, көп-көптөн келип турам деген ойдо болуп калдым да. Балдарды жакшылыкка багыттоодо чоңдор өрнөк болушубуз керек. Мындан улам китеп оку деген сөздү кур айтпай, үлгү болуу аракетин көрөлү деген чакырыктар дагы болду. Тагында эле өзүбүз дагы бир акция уюштуруп атабыз. Ар бир депутат сессия сайын бир китеп алып келет, 3 китеп. Ошону бири-бирибизге эстафета кылып берип турабыз. Кийинки сессияда ошол окуган депутатыбыз ошол китепте эмненин жазылгандыгы тууралуу бир сыйра маалымат берет. Себеби биз өзүбүздөн баштабасак башкага айткан туура эмес болуп калат экен. Китепкананын бал тилдүү балдар аянтчасынан жолугалы долбоору дагы улантылат. Мындан сырткары окурмандардын кызыгуусун арттырган жаңы адабияттар менен камсыз болуу, балдар үчүн китепканага саякат уюштуруу иштери жүргүзүлүүдө. Учурда мекеменин китеп фонду 68 миңге жакын. Лариса Калдыбаева, Нурсултан Болотбеков, Өлкөдө эми. Нарын шаарындагы билим берүү мекемелеринде бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында китеп кербени акциясы өтөдү. Тагыраагы мектепке чейинки билим берүү бөлүмдөрү ортосунда китеп окуу сынагы. Мында шаардагы 8 балабакча кезек-кезеги менен бирден китепти тандап алып, анын маани-маңызын балдарга жеткирип бериши керек. Буга чейин мындай иш-чара 3 балабакчада өткөн. Эстафетаны кабыл алган номер 18 Ак Дил балдар бакчасы кезектеги номер 17 ынтымак бакчасына өткөрүп берди. Акцияга келгендер да иш-чаранын бүгүнкү күндөгү актуалдуулугуна токтолуп, колдоого алаарлык демилге экенин белгилешти. Бул иш-чаранын максаты китепти келечек муунга даңазалоо максатында туура окуп берүү, кайра кайтарым байланышты өз деңгээлинде сапаттуу кабыл алуу боюнча бул шаардык иш-чара Нарын шаарынын 8 балабакчасынын арасынан биз ушул кезектеги бири-бирибизге өтмө катар кылып өткөрүп беребиз. Бүгүн биз 17 ынтымак балдар бакчасына өткөрүп берип атабыз. Балдар китеп окуп атканда бала эмес, деги эле окурман китеп окуп аткан учурда образга кирип, ошол окуянын ичине аралашып окуйт да. Мында балдардын сүйлөө жөндөмүн, интеллектуалдык деңгээлин, ораторлук жөндөмдүүлүгүн арттырат да, ушу калыптандырат эле. Китеп окууга жакшылап ушу көңүл бурсак балдарга дагы. Теңиртау жергесинде социалдык оорулардын эң коркунучтуусу ВИЧ-СПИД инфекциясы жана кургак-учук оорулары болуп саналат. Белгиленген социалдык жугуштуу оорулардын көрсөткүчү жыл өткөн сайын көбөйүп жатканын өмүр сакчылары кулак кагыш кылат. Алсак 2022 жылы ВИЧ инфекциясы мурдагы жылга салыштырмалуу 18 учурга, кургак-учук 8 учурга көбөйгөн. Артта калган жылда облуста ВИЧ инфекциясынын 37 учуру катталып, 93%га өсүш берген. Ал эми 159 жаран кургак-учукту жуктуруп алган. Арасында жаш балдар дагы бар. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Элмира Садыкова берген маалыматка ылайык, облус боюнча жыл ичинде бардык жугуштуу оорулардын өсүш бергендиги байкалган. Ал эми 2020 жылдын март айынан бүгүнкү күнгө чейин өлкөдө 206.599 жаран коркунучтуу таажы вирусун жуктурган. Тилекке каршы 3000ге жакын бейтап оорунун курмандыгы болду. Азыркы тапта дагы коронавирустун эпкини кете элек. Алсак республика боюнча 7000 адам илдет менен күрөшүүдө. Демек, дартты алдын алуу эрежелерин туура сактоо менен эмдөөдөн өтүү дагы деле актуалдуу бойдон. Мындай маалымат республикалык ден соолукту чыңдоо кабинетинин адистери тарабынан өткөрүлгөн Нарын облусундагы тиешелүү кызмат адамдары менен болгон тегерек столдо айтылды. Ага биздин чыгармачылык топ да катышып келди.
Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавируска каршы эмдөө Кыргызстанда 2021 жылдын апрель айында башталган. Эмдөөдөн өтүү оорудан коргоонунун эффективдүү жолу. Вакцина алган адам 100% ооруну жуктурбайт деген кепилдик жок. Болгону эгер жуктуруп алса, оору жеңил өтөт дешет адистер. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы менен ала келгенде, адамды вакцина коргогондон башка эч терс таасири, кооптуу таасири жок. Жалгыз гана ошо ковидти алдын алуу бирден бир чарасы бул эмдөө. Вакцина 100% адамды коргобойт. Бирок эмдеген адамда ооруп калышы мүмкүн. Бирок жеңил жана өлүп калуудан алдын алат вакцина. Ооруга каршы эмдөө пункттары өлкөнүн бардык аймактарында уюштурулган. Нарын облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер топторуна кайрылган жарандарга Sinopharm вакцинасы сайылууда. Ал эми көрсөткүчтөргө таянсак, облуста максаттуу топ катары 102.414 жаран же калктын 70%-ын эмдөө каралган. Учурда биринчи доза менен 85.000, экинчи доза менен 74.000, ал эми үчүнчү доза менен 22.000 жаран эмделген. Жалпы эмделгендердин саны 177.258 адамды түздү. Элдерге туура түшүндүрүп, ушу пайызын көбөйтүшүбүз керек болду. Анткени башында 83% алгандан кийин экинчисин, үчүнчүсүндө 83% болсо, ошондо биз коллективный иммунизация деп айтабыз. Негизи бул республика боюнча 70% түзүш керек, коллективный иммунизация деп коет. Качан гана 70% полный вакцина алганда, ошондо биз ковид оорусунан полностью арылабыз деп ойлойбуз да. Эмдөө боюнча Нарын облустундагы көрсөткүчтөр канааттандырарлык болгону менен башка аймактарда абал мындай эмес. Айрым облустарда вакцина алгандардын саны белгиленген контингентке жете элек. Ал эми учурда өлкө калкынын 24% гана эмделген. Буга жарандардын кайдыгерлиги жана вакцина тууралуу ар кандай пикирлери себептешет адистер. Халк өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле кылуу менен далилденип атат. Анткени себеби биз ошо социалдык опрос жүргүзүп да көрүп атабыз. Эң биринчи эле бул вакцинанын өзүнө ишеним төмөн болуп атат эл арасында. Эл арасында ошо менен бирге эле вакцинанын курамын толук билбей, айрым адамдар ошо курамына таянып эле вакцина алуудан баш тартып атат да. Калктын эмдөө тууралуу маалыматын арттырууда бир гана ак халатчандар эмес, башка мамлекеттик кызматтардын жана коомдук активисттердин да жардамы зарыл. Андыктан биргелешип иштөө, аткарыла турчу иш милдеттерди белгилөө үчүн атайын республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун адистери аймактарды кыдырууда. Бул эң негизги максаты ушул чогулуп биргеликте иш сапарыбыз кандай жүрүп жатат жана кийинки келечекте ушул 2023 жылга планыбыз кандай гана иш чараларды биз көргөзө алабыз, кандай иш чараларды жүргүзө алабыз деген ой пикирлерди чогултуп чоң бир резолюция жасаган ушул учур келди. Маалымат үчүн айтсак, учурда өлкөдө эпидемиологиялык абал туруктуу. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми, Нарын шаары. Актала элинен бычакка сап Намыскабек уулу Райымов Мирбек 39 жаш курагында күтүүсүз дүйнө салды. Ал 1984 жылы 18 апрелде Актала районунун Баетов айылында жарык дүйнөгө келген. 1991-1999 жылдары Баетов айылындагы Ломоносов атындагы орто мектепте билим алып, 1999-2002 жылдары Барашев атындагы кесиптик лицейде билимин уланткан. 2002-2003 жылдары Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн катарында ыйык милдетин өтөгөн. Жаш кезинен чыйрактыгы, адамгерчилиги, эмгекчилдиги менен өз курдаштарынан айырмаланып, эмгекке эрте аралашкан. Алгач 2004-2007 жылдары Бишкектеги Кыргыз мебель ишканасында жумушчу, 2007-2009 жылдары Деңиз Ойл жоопкерчилиги чектелген коомунда курулушчу болуп эмгектенген. 2009-2014 жылдары тигүү цехтерин ачып, алгачкы ишкерлигин түптөгөн. 2014-2015 жылдары Бишкек шаарындагы Береке ресторанын иштеткен. 2015 жылдан тартып, Редном курулуш компаниясын негиздеп, өмүрүнүн акыркы мүнөтүнө чейин көп кабаттуу үйлөрдү куруп, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салымын кошуп баштаган эле. Райымов Мирбек жекешкерлик менен алектенип, чектелбестен кыргыз элинин, анын ичинде Актала элинин коомдук, социалдык, маданий тармагындагы болуп келген ар кандай иш-чараларда ар дайым активдүү катышып, кайрымдуу, колу ачык инсан катары меценаттык иштерди көп кылган.
Алсақ, Жаңы Телек айылындағы маданият үйіні белгілеу боюнча ырчы Калмурат Рыскуловдун атын берүүгө демилгечилеринин бири болуп, клубтун алдына Калмурат Рыскулов монумент эстеликти тургузган. Мирбек Райымовдун жеке каржылык колдоосу менен Тайлак Баатыр жөнүндө кыска метраждуу тасма тартылган. 2020 жылы дүйнөнү каптаган COVID-19 апатынан сактанууда, ага каршы күрөшүүдө анын Актала эли үчүн кылган кызматы өзгөчө болгон. Аттиң, армансыз дүйнө болбойт тура. Өлчөсү жок өмүрдүн кимге канча берилгени белгисиз тура. Атаганат, мынчалык өмүрүң кыска беле. Мирбекте элдик уулду тарбиялап өстүргөн ата-энесине, Мирбектин өзүнө Актала эли ыраазы. Мирбектин ата-эне бир туугандарына, үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Мирбектин элеси түбөлүк биздин элесибизде сакталат. Кош, Мирбек, жаткан жериң жайлуу болсун. Актала эл коомунун атынан Берикбаев, Осмонбетов, Жусупов, Акималиев, Мамбеталиев жана башкалар. Улуу Кытай менен чектеш Ат Башы районундагы Кызыл Туу айылында кышкы спорттун эң кызыктуу түрүнөн саналган хоккей боюнча облустук турнири аяктады. Жалпысынан 6 команданын катышуусундагы бул мөөрөй талашуу курч мүнөздө өтүп, ар бир жеңиштин жаралышы анча оңойго турбады. Элеттиктердин беттешүүсүнө баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбеков да күйөрмандык кылган. Жумгалдан бери келиптир команда. Бул өзүбүздүн Ат Башы районундагы Казбек командасынын оюнчусу Исмайыл Шерманбетов 53 жашта. Ошого карабай, өзү жан дилин берген хоккей оюнунан дегеле кол үзгүсү жок. Ал эми анын мындай сүйүүсү айылдагы жаштарга дем берип, учурда казбектиктер облустук, республикалык деңгээлдеги биринчиликтерде купулга толоорлук оюндарды көрсөтүшүүдө. 10 жылдын тегереги болуп калды. Район ичинде ойноп турабыз. Жумгалга чейин барып ойноп, Бишкекке барып ойноп атабыз. Нарында болот, нарынга барып ойнойбуз. 8-класстан өйдө ойнойт. Эң улуусу да менмин, 53-кө чыктым. Дагы эле балдар ойноп бер деп ойноп атабыз. Талай ээлери болгондуктан бул жолу казбектиктерге ийгилик жылмайып, алар баш байга үчүн болгон финалдык оюнда Жумгал районунун Байзак Баатыр 1 командасын 3-2 эсебинде утуп алышты. Дейинкиси Ат Баштын Кызыл Туу айылындагы күч сынашууларга Ысык көл жана Чүй облустарынан курамалар чакырылса да, негедир алар келе алышпады. Спорт ассистенттин пикирлеринде алар катышкандарында 5 сардын кубогу үчүн таймаштар мындан да алдаганча кызыктуу болмок. Бул жогорку кеңештин экс депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин салган борту ушу менен быйылкы жыл менен 5-жыл болот. Тилекке каршы Ысык көл областынан Долон командасы келмек, анан кыздар командасы келмек. Ошо кыздар командасы мурунда келип оюн көрсөтүп кеткен. Быйыл ошо келбей калышты окшойт. Антсе да мусталасына чыгышкан 6 команда мүмкүнчүлөрүнүн жетишинче чеберчиликтерин көрсөтүп, күйөрмандардын кубаттууларына арзышты. Тайпалык оюндардын жыйынтыгында алдыга сурулушкандар өзара беттешип, байгелүү 3-чү орунга Жумгал районунун Байзак 2, 2-чи орунга Байзак 1 командалары көтөрүлсө, баш байгеге Казбек курамасы ээ болду. Эми улантабыз, бул оюндун бардыгы жерге монда борт куруп бергенден кийин балдардын баары ойноп атат. Президенттин өзүнүн сөзү бар да. Жаштарды өнүктүргүлө, спортту кармагыла деген. Кыргыз республиканын ичинде көптөгөн чемпиондор чыгып атат. Чемпион мирлер чыгып атат. Балдардын баары, кыздардын баары дүйнөнү утуп, Азияны утуп атат. Мунун баары оңой эмес. Ал эми эртең деңиз деңгээлинен 3,5 миң метр бийиктиктеги Аксай өрөөнүндөгү Көлсүү көлүндө Баш каланын жана Нарын облусунун курама командаларынын жолдоштук беттешүүсү өтмөкчү. Табияты өтө кооз, жайгашкан жери уникалдуу бул аймакта учурда күндүзгү суук 30-35 градуска чейин жетүүдө. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Ат Башы району. Өлкө Деминин апта соңундагы чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Ушул жана башка жаңылыктарды Нарын облустук медиа борборунун социалдык тармактагы баракчаларынан таап окусаңыздар болот. Биз Facebook'та Нарын медиа борбору, Instagram'да Нарын медиа лайф жана YouTube'да Нарын ТВ деп катталганбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.